Адахан Мадумаров дагы бир күчтүү ошол атаандашыңыз Адахан Мадумаров жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Ушул эле Эми Адахан Мадумаров кошумча болуп калды. Канатбек Сартмырзаев ушул эле суроону берип атат. Мадумаров тууралуу оюңуз кандай? Азыр принциби жок саясатчылар көбөйдү. Бул тууралуу да сиздин оюңуз? Адахан Мадумаров башкаларга караганда эң принципиалдуулугун көрсөтүп жатат. Мен Адахан Мадумаров менен экөөбүз мындай бири-бирибиз менен ымала келип сүйлөшпөгөнү менен, бирок бири-бирибизди мындай бир аз жактырбаган кишилерденбиз деп ойлойм да, өзүм. Ал деле ушул ойдо болуш керек. Бирок анын кылган жумушун караңыздар. Депутатка партиялар өтүп алып, кылбаган жумушту Адахан Мадумаров жалгыз өзү жүрүп кылып жатат. Эч кандай трибунасы жок. Эч кандай анын тартып аткан телевидениеси жок. Элдин үнүн жеткизип, мандатсыз эң мактанычтуу жумуш кылып аткан кишиге эмне деп айтасың? Анын азыр эч бир бийлиги жок. Мен мисалы сындагыдай аны. Ал эч бир досторун кызматка коюп аткан жок. Ал бирөөнүн колун бутун толгоп, Конституциянын долбоорун түнү менен жастырып, ашырып бараткан жок. Ал бүгүн бир нерсени сүйлөп эртең чыгып башка нерсени сүйлөп аткан жок. Ал моментип ортодогу биздин өкмөттү, мамлекеттеги абалы ooрлошуп бараткан жок. Ар бир жерде ар ким топтошкон уюм баса калып, бирөөнүн үйүнүн эшигине алып келип, офисин алдында эшикти каккылап аткан жок да. Ал эмнени кылып атат? Ал кайта баягыдай эле өзүнүн күчүнө ишенип, кайрат менен күрөшкө аттанып баратат. Бул кишиге эмне деп айтабыз азыр? Президент болуп, ошол президент болгондон кийин ал ишемдик чийкилик кетип атса, анда айтыш керек да. Азыр эмнени айтабыз ал кишиге?